Sokuluk rayonunun Жаңıcı rayonundan geldim. Aha. Siz bukkanına 1-2 yıl oldu, bırak bugün saati çıktı da. Aha. Geldim. Hazır men sizin davleniyeniz söyleyeyim. Davleniyeniz 150, ıldıcağı 90 eken. Birinci stepen davleniye degen şul bolot. Davleniyeniz bar eken. Hamurun davleniye turali siz darlandınız bile? Yok. Darlanan çok bileniz. Bunday başınızın oruğanın baykaysız mı? Oşo başım orup, andan geldim de siz geçe jakında dile bir bayke gelgen eken, oşo bayke aytты, şunday davleniye aябай жакшы. Бардык ооруларды тамыр аркылуу айтат. Барып көр дегенден келдим сизге. Жакшы. Hazır men sizdin tamırlarınızı da görüp bir sıra emne oğullarınız var ekenin men tamır arkılуу da aytып berem da. Жүрөгүңүz da oğurgan bolot atpayбы? Bir 20-га жүрөгүңүз ашшагагып, жүрөгүңүз кысылып атат. Бул жүрөгүңүз кысылганын байкадыңыз беле? Байкаган жок белең. Мурун ооруп, зырп-зырптеп, сайып, дүктеп, кез-кезде түйүлүп кетет жүрөктөрү. Шуну байкачу белеңиз? Анча-мынча сыгылган байкачу. Туп-туура. Ошо жүрөгүңүздө кысылган бар экен. Экинчи дагы ооруганыңыз бар экен, боор карашы, боорду май басып атат. Жиребой гепатоз деп коебуз, боор сезгенип атат, өтүңүз коюлуп атат. Мунун ишиңиздин көпкөнүн байкайсызбы? Оозуңуз кургап, ичиңиз көп, кез-кезде зарына болуп каласыз. Байкайсызбы ошону? Азыр убакыт болду, көп деле болгон жок, бирок аз убакыт. Ошол өтүңүз, бооруңузда май баскан жиребой гепатоз, өтүңүз коюлуп атат. Бөйрөктө дагы воспалениеңиз бар экен. Байкайсызбы, белиңиздин уюп, атышып, ооруп талгандарын? Ооба, ушу эң эме көбүрөөк ушу бөйрөгүм да. Бөйрөгүм эртең менен турганда ушу аябай тартышып, зорго турам да кээ күндөрүчү. Ушул бөйрөктүкү. Ушул бөйрөктүн сезгенгени бөйрөктүн туздары деп коет да. Тамырда ооруларыңызга азыр өзүм кеңешимди берип, дары жазып берем. Дарылерди аптекадан аласыз, дары ичесиз. Анан дары чөптөр да бар менде. Дары чөп менен дагы дарылап атам. Атамдын практикасынан, анан элдерден көп эле угуп, анан апам да медсестра болуп, ал жанында ар дайым жүргөндүктөн көп себептерин уктум да. Бирөө ошо больницага кушетка жетелеп чуркап операционный залга көтөрүп кирип бараткан экен. Кирип баратсаң атам случайно жолуп калган, тамырдан кармап калып, азыр операция кирсеңер өлөт дептир да. Анан эле ата-энеси угуп калып, больница кайра эле жана палатага алып кирип кетип эле, анан атам жөн эле бир сүт менен берип, бир жумада жакшы болуп кеттир да. Анан бул эмне болот эле десе, операция кирсе өлмөк дейт. Анан ал адам эмне кылдың эле десе, ичинде курттарды өлтүрөм дегенсип канча килограмм чеснокту майдалап эзип турганын жутуп алыптыр да. Анан багы сразу ичин ачып көрүшүбүз керек, бул аппендицит деген ойдо, анан без сознания ичи түйүлүп келсе керек. Анан атамдан азыр сурасам, эгерде ушу эзилип турган ичиге бычак тийсе, эзилип калмак дейт. Саламатчылык. Анализ тапшырып койгона мага келип, аны бирок өзүм дарылап берем, Ошо эрозияңа, шейка маткаларыңа дагы мен дар жазып берем. Мейлиби? Главврач болуп 27 жыл главврач болуп иштедим. Участковый больницаларда. Анан ошо главврач болуп иштеп жүрүп, анан кайта семейный врачты да окуп бүттүм. Средний азиатский педиатрический институт деген Анжанда, Өзбекстанда институт бар болчу. Ошону да барып, повышениеге барып, педиатрия боюнча бүтүп келдим. Тамыр карма боюнча мен өзүм да таң каламын. Кандай тамыр кармаганымды өзүм да билген эмесмин, тамырдан кармаган. Бул мен бир тыган таятам бир тыган саргамыштык болот, Бообек деген таятам болгон. Илгертен табып экен, ал кыл тамырчы экен, ал мен бир тыган таятам болот. Ошо таятамдан түшсө керек тамырчылык мага. Ал киши тамырдан кармап, бүт оорунун бардыгын дарылаш экен, даже кыл тамырчы экен да. Мен ошо ойлоп атам, таятамдан мага өткөн койду тамырчылык.
Баш айланып атат. Көпчүлүк учурда ооруп калып атат да баш. Түшүнүксүз болуп. Башыңан травма алыпсың. Сиз ушуну басканда зыркырап атат. Бөйрөңө суук тийгизип аласың. Кез-кезде бөйрөңө туздар басып сезгенип калган. Пиелонефрит деп коебуз. Бөйрөңдө дагы кичине ооруганың бар экен. Байкасаң, кээ бир убактарда белиң уюп атышып, бөйрөктөрүң уюп, салаңдап атышып калганын байкачу элең. Качантан бери? 2 жылдан бери го дейм. Каяктык болосуң? Нарындан болосуң бу. Давление деген оор Нарын областынан аябай көп келип атат. Неге тоосу бийик болот экен да. Бийик тоо райондордо ошо давление көбүрөөк болот экен. Мага аябай көп келип атышат. 2 айдан бери келет бу. 2 ай болуп калды. Күндөзү жатсам, саат 12-1 чейин жатат элем дагы. Биргенден кийин буйт эле, отдышка болот эле. Анан айтат эле эшикке чык дейт эле да. Эми өзүм-өзүнө отуруп. Эшикке чыгып кетет эле, да 3-4 саат жүрөт эле. Анан кээде кой берип, кээде кой бербей, анан эртең кайра келет эле. Ошентип эч неме болду. Анан бияк Нуркамил Уковичке неме болуп, келдим эле, дары берип, миң Аллага шүгүр, азыр жакшы отдышка болбой калдым. Түндөсү жакшы уктап калдым. Бизде оорулардын көпчүлүгү азыр вирус дегендер бар. Инфекция деп коебуз. Врач катарында айтарым. Денеде ошо ар кандай инфекция болот. Ошо инфекциянын азабынан көп оорулар пайда болот. Ошо инфекцияны кетириш үчүн медициналык дарыны ичмей туруп, бөлөк дары чөп ичкенге пайда болбойт. Дары чөп инфекцияны кетире албайт. Ошон үчүн медициналык дарыны 100% ичип туруп, инфекцияны кетирип, анан кийин дары чөптү ичкенде жылыш абден жакшы болот. Атамда бир себепчи болгондорун мынтип жолдо кетип атса эле бир трактор кетип атып, токтотуп, тракторуна түшүп кетип атып, каяка десе аркасынан боз жүктөп алып. Анан ушул жакта бу больницадан чыгарып, ушу бир киши жатат, ушу больницадан ошо боз үй деп. Анан атам көргүсү келсе керек. Анан барып эле көрүп коеюнчу деп барып көрсө, без сознания жатыптыр да, ушунчалык шишип кетиптир. Анан буну боз үйлөрдүн баарын алдырып, каяктан жок кылып анан сразу ийнелерди сайып денесинен 10 литрден ашык суу алган экен. Азыр Токтогулдун эли ошо Комсомолдон ошол эл баардыгы билишет. Азыр бөйрөгү ооруганын себеби биринчиден азыр продуктунун баардыгы уулуу продукт болуп калды. Азыр жашылча жемиштер дагы селитра деген бир жер семирткичтерибиз бар. Ошол уулайт, бөйрөктү уулайт. Андан сырткары азыр көпчүлүк учурларда кууруган тамактар. Ошо кууруган тамактар дагы бөйрөккө күч келтирет. Андан сырткары бөйрөккө дагы күч келтиргени көпчүлүк учурларда ысык, суук, муздак жерге сызга көп отуруп, муздак өтөт. Бөйрөккө сыз өткөндөн дагы бөйрөктүн клеткалары, бөйрөктүн нервтери, бөйрөктүн ошо ичиндеги жанакы нервтердин баары кысылат экен да, бөйрөк оору пайда боло баштайт экен да, бөйрөккө бат эле туз пайда боло баштайт экен бөйрөккө. Сайыз убагында сапаттуу дары менен дарылачубуз. Азыркы болсо дарылер сапаты начар. Анан кийин бир органга жаккан дары экинчи органды кыйнай турган дарылер болуп атат. Ошон үчүн мен азыркы дарылерге көп көңүл бурбаганым ошол, сайыз убагында таза дары менен гана дарылап атам. Бир ай мурун келипсиз, мен сизге дары жазып берип бермин. Жүрөгүңүзгө, башыңызга, матка, бөйрөк, боорлорго дары жазып берип бермин. Ушу дарылерди ичип келдиңизби? Толук түгөттүңүзбү? Оңоло баштаган деген сөз, дары таасир берди деген сөз да. Түгөткөнүңүзгө канча күн болду? Түгөткөнүнө 14 күн өткөндү. Анан кайталап ичип туруп анан мага дары келип кетесиз. Түшүнүңүзбү? Адам баласы мындай караганда өзүнүн ден соолугуна убагында көңүл бурушубуз керек. Ооруну күчөткөндөн кийин врачтарга келип атабыз, күчөгөндөн кийин дарылануу кыйыныраак болуп атат да.